Albatta, buna kişineki balalık kezinde öyle Çıngiz başka baldara karaganda özünün özgöçölügü baykalıp atkanda biz Moskvadan 37. yılı gelgenmiz. Atabızdı уже partiyadan çıkarıp, ondan keyin уже qamakka alabız dep turgan uçurda oşonda biz gelgenmiz. Anan 38. yılı hazır Karabura rayonundagı Kızıladır selosu dep koyat, tak al кезде Kirovka dep atalчу al selo tak. Ana ошол жердеги мектепке окууга келсин деп апабыз ошо Кировкага келип, ал кезде ошо Кировкада орус тилиндеги жакшы орто мектеби уже иштеп аткан, так. Анан ошол мектепте biz Çıngiz 38. yılı okuy başladı. Ben 39. yılı 1. klaska vardım. Çıngiz уже 38. yılı 3. klastagı bala boldu. Bir jagı bizdin semyabızdı şunday konturdun üylösü, konturdun baldары dep bir kişiler bizdi aytçı da. Biroq negizинен eldin köpçülügü, orus bolabı, kırgız bolabı, köpçülügü bizge mamilesi abdan jakşı bolчу. Oşonun içinde şu bizdi okutkan mugallimlerдің mamilesi Çingizga dagı, men dagı 39. yılı okuy baştaganda maga dagı mugallimler köp köngül burgan, tak. Başka baldara karaganda oşol Çingiz'in жүрүш turuşu, Çingiz'in bayağı bilimdүүлүгү, okugandığı, başka baldardan özgöçölügü bunday baykalıp жүрse керек. Antkeni oşol кезде har bir klasta ayrıkça bayağı balalık кезде kişinekey tiginde bunday huligan tiginde bunday beybaş baldar olot da, tak. Ana oşol beybaş baldardı Çingizga, Çingiz'in учительницасы поручать etip, sen mamına bul balaga köngül burup, jakşılap şunday bular. Şef bolgun eкен. Ya. Şef. Поручать etken, hem oşu davet etken de şunday. Hem biz oşol кезде apamdın kolunda 4 balabız, tak. Buna bizdin oşol göçöde daha bir ayal var ele, orus ayal. Alda 4 balalı. Oşo köyösü yok. В общем, трудный семьяда жашап келген бала. Oşo balanın biri Çıngiz менен bir klasta okugan, tak. Panka Burlotski dep. Oşonu jakşılap kara degендей мындай dep. Çıngiz jakşılayan menen demetken, tak. Mundayça aytkanda, muna oşol ele mugallimler muna men dagı oşol 1. klaslarda, начальный klaslarda kruglый отличник bolup, oşo men süretimdi mekteptin отличниктери süretinin arasında men süretimde turgan men süretim, fotografiyam, tak. То есть muna konturdun balası dep nemetpeyle jakşını etken. Çingiz'i da abdan nemetken. Anan munda bir çoğun patriottuk sezim bolgon baldarda.
Biz жашаган чоң коро апам иштеген рай уполкомзак деген организация болгон, так. Ошол жерде учетчик болуп иштеген апам. И ошол Счетовод. Счетовод, счетовод, тура, счетовод деп койчу. Тура. И вот коровдо бир 10 чакты ушундай уже окуй баштаган ушундай балдар болгон да, так. Бардыгы негизинен жакшы балдар, интернациональный состав болгон да, так. Кыргыз, орус, немистер, так. Ушундай татарлар, так. Вот ушундай интернациональный составда даже поляк болгон, так. Вот. Ушундай интернациональный жакшы составда бирге ушундай дружный коллектив болуп жашаганбыз. Бардыгы тең ушундай бир негедир ушундай кичинекей болсок дагы мындай патриоттук сезим болгон да. Эми ошол кезде баягы коровдогу балдар эң кичүүлөрү бир, булар али абдан кичинекей болчу, так. Биз бир 10 жаштан тартып, ушул 15-16 жашка чейинки балдар 10 бала болгон. Анан 41-жылы баягы согуш башталып калган учурда, август айында бир 7 бала жок болуп калды. Вот как раз окуу башлар алдында 7 бала. Эмне болгонун эч ким билбейт. Ошонун ичинде Чыңгыз да жок. Вот. Анан эмне болду деп 2-3 күн издеп, эми чоң шаар эмес да. Райцентр кыштак, эч ким эч нерсе. Анан бирөөлөр көргөн окшойт. Балдар согушка качып кетти деп. Анан Жамбылга барышат. Станцияга. Жамбылга келсе, ошо Жамбылда жүрүшүптүр балдар. Көмүр ташып иштешкен ошо согушка барабыз деп. Доброволец болуп кетебиз. Жашы жетпесе да. Согушка барабыз деп, немистер менен, фашисттер менен күрөшөбүз деп. Балдар 10 жаштан тартып 15-16 жашка чейинки балдар тиги фашисттер менен күрөшөбүз, согушабыз деп. Жакшы ушул балдардын родительдери, анын ичинде биздин апабыз дагы ушул келгенде 3 күн тиякта вокзалда жүрүштү да балдар, согушка кетебиз деп. Фашисттер менен күрөшөбүз деп да. Чыгарып алып, анан үйгө алып келип, коровдо 3 эле бала калдык да биз. Мына мен калдым, анан Кереспек деген бала, так, и Шурка Новиков. Шурка бизден да кичүү болчу. Биз ошол кезде берки 10 жаштагы балдар элек. Вот. Тарындыңар. Я. Тарындыңар. Анан биз аларга тарындык, абдан тарындык. Өздөрү качып кетип, бизди алып кеткен жок деп. Биз абдан алар менен келгенден кийин бир жума сүйлөшпөй жүрдүк. Өздөрү кетип, бизди калтырып кетти деп. Вот. Ушундай чоң патриоттук сезим болгондо эми кичинекей балдар болсок дагы. Анан ал эми Чыңгыз даже али согуш баштала электе 39-жылы баягы 3-чү класста окуп жүргөн учурунда 39-чу, 4-чү класста окуп жүргөн учурунда, в общем, ошол кезде Советтер Союзунда бир белгилүү чегарачы, пограничник Карацупа деген болгон экен да, тиги Европада, то есть тиги Белоруссиянын чегарасында ошол жерде баягы чегарачы болуп, жакшы ушундай советтер биздин
Ну, создавали такой образ, да? А? Типа Матросова. Атайын создавали такой образ. Ооба. Шундай бір жақсы шекарасы. Чын эле ошо чыгарачы болуп, ушу абдан ушул Ошол немети, жөнүндө көп ооба. жазышкан, да? Ошол жөндөн гезиттерге да көп макалалар чыккан. Радио боюнча дагы жакшы. Ал кезде, конечно, тиги телевизор болгон эмес. Ошонун бардыгын угуп, окуп, Чыңгызда бир күнү ошо 3-чү, 4-чү класста окуп жүрүп, өзүнүн бир рассказын, чыгармасын жазган. Пограничник жөнүнөн. Бирок эми ал баягы Карасупанын өзүн бая переписывать эткен жок. Ал өзүнүн ойлоп, өзүнүн кандайдыр бир башкача бир көз карашы менен ушундай бир пограничниктин атын, жөнүн башкача неметип дагы ошол баягы границада болгон шарттарды башкача жазып, так тиги нарушительдер менен кандай кармашканын жөнүндө башкача жазып, өзү жазган да, өзү. Ошондо эле То есть өзүнүн чыгармачылык ошол бала 3-чү, 4-чү класста окуп жүргөн учурунда эле ошондой бир жакшы рассказды жазып, эми ошол менин эсимде бар, так. И мектепте окуп беришкен ошо Чыңгыздын ошол чыгармасын. Ооба, чыгарма. Тиги Карасупа жөнүнөн жазган албетте шарттарда эмес, өзүнүн шарттарын жазган бул, так. А Карасупа эми, конечно, мындай өзүнчө бир образ болгондо ошонун неметип, өзү ойлоп, ошо повтор кылбай эле өзүнүн ойлоп чыгып, так, өзүнүн немеси көз караштары менен жазган да. Ошол кезде эле мына Демек биринчи чыгармасы ошол экен. Ошо биринчи чыгармасы ошол, ооба, чыгарачы. Вот. Мына ошо кезде советтик биздин мамлекеттин кызыкчылыгы ошол жерде уже отражаться эткен да. Бул жөн эле баягы баатыр эмес, Советтик Союздун чегараларын, мамлекетти сактоо, защищать этүү. Ошол себептен тиги согуш башталганда ошо сразу эле согушка кетебиз деп кетишти. Вот. Ушундай сезим болгон да. Мына ошол сезимди Чыңгыз өзү чыгармачылык немеси менен, күчү менен ошол кезде уже жаса баштаган. Кийин уже согуш баягы күчөп аткан учурда көп баягы жаштар айрыкча многу образованный жаштар баягы согушка кетип, анан мектептерде анан многу официальный организациялар, мисалы сельсоветте иштей турган кишилер калбай калды. Анан ошондо Чыңгызды чакырып, ошол 13-14 жаштагы баланы секретарь сельсовет кылып шекерде. 13-төн 14-кө караган кезде. 13-14, ооба. Декабрда 14-кө толмокта. Бул жер где-то летом. Ошол неменин сельсоветтин секретарынын милдетин ошол жаш балалыгына карабай жакшы аткарып атты да, өзү образованный болчу, так сказать. Орусча да, кыргызча да, так. Кийин уже биз фашисттерди жеңе баштап, уже Советтер Союзунун жеринен чыгара баштаганда, ошондо 44-жылы анан эми кайра окуш керек. Окуудан, ооба. Окубай калдык да, окубай калдык. Ооба. Анан Чыңгыз менден 3 класс өйдө болчу да, так.
Аны окубай калган себебинен ал бир эле класс менден өйдө болуп калды да, кайра согуш жылда, согуш бүтө элек учурунда эле биз ошол кезде баягы 42-жылы Кировкадан Жийде деген колхозго көчүп кеткенбиз. Апам ошол жерде бухгалтер болуп ошол иштеди. Так, Жийде деген ал Манас районунда, Талас суусунун сол жегинде, Покровканын тушунда, ошол жерде апам бухгалтер болуп иштеп жүргөндө, анан ошо Покровканын мектебине келип окуй баштадык да, кайра. Так. Бир алыс ал кезде көпүрө, мына азыркы көпүрө болгон эмес, көпүрө что алыс болуп 3 километр төмөн, анан 3 километр өйдө 5-6 километр мектепке жетүүчүнчө убакыт элек. Анан чыңгыз ошо немеден Покровкадан 7-классты бүткөндөн кийин анан немеге Жамбылдын зооветеринарный техникумуна окууга кетти. Турмуш уже өз заставлять этип атты да, кандайдыр бир специалист болуп турмушту неметиш керек деп. Албетте ошол согуштун оор жылдарында дагы Кудайга шүкүр деш керек, апабыз дагы бизди, так сказать, колдоп, өз дагы жакшы иштеп, так. Биз дагы тынбай окууга да көңүл буруп, иштерге дагы неметип. История кылышты иштеген. Почтальон. Ооба. Мен ошо совмещательчимин да. Покровка райцентрде баягы окуп барабыз. Анан мектептен чыгып алып, мен почтага барам. Почтадан баягы келген каттарды, кестерди алып алып, чоң сумкам менен анан алып келип, Жийдеге алып келип, ошо таркатчымын. Эми түрлүү каттар болгон, так. Кара каттар да болгон, баягы каттар баягы треугольник менен эле салынчу да, мына эч кандай конверти жок эле. Баягы каттарды, то есть жазган каттарымды да бүктөп, неметип, так, сыртына адрести жазып, анан обратно адрес полевая почта паланча деп эле номерин менен жазып баштачу. Анан ошол жактан почта менен неметкенде дагы ичинде баягы келген каттарды окуп бер деп, баягы ауышка кемпирлер окууну билген эмес ал кезде, так. Анан кээ бир ушундай бир тияктан оор кабарлар, ушундай сиздин уулуңуз же сиздин күйөөңүз ушундай согушта кайтыш болуп деген кабарлар неметкенде, анан колхоздун башкармасы апам болуп, мындай каттарды окуба, дегенде өзүң карап көр. Эгер катта ушундай оор кабар болсо, бизге бер, анан биз өзүбүз кабарлайбыз. Жакшы эле каттарды жеткирип бер. Каттарды мындай оңой эле ачып эле неметчи. Ошо жазган каттардын бардыгы башы бирдей жазылчу да, кайсы жерден кимден гана кат келбесин. Беремин ушул катты, беремин ушул катты андагы Таластын Атыр жыттуу салкын абасында жашап туручу. Жамиляга жазат го, күйөөсү Садык. Ошондой каттын бар ошентип жазалчу. Ошо баштачу да. Атыр жыттуу салкын Беремин ушул. жашап жаткан Анан атасы, апасы, жеңеси, балдар баарын бир тизме бир барактын бетине жазып берлачу да бар. Кандай тиги табият түрлүү кырсыктарынан тышкары жатасыңар өзү.
От бары ушундай каттар болчу, анан биз болсок ушундай баланча жерде фронтто фашисттер менен согушуп атабыз. Ушундай тигинде мындай деп анан ошол неметип так биз фашисттерди сөзсүз жеңебиз. Биз жөнүнөн эч кандай капа болбогула тигинде мындай деп ушундай каттарды жазчу эле. Ну, Чыңгызхан так, белгилүү ат так. А мына Илгиз деген ат бул татардын аты да. Кыргызча Элгез, кыргызча эгерде Элгез. Элге из калтырды. Ожо из. Свет оставить. Ну, кыдырып гез, Элгез. А бу геолог. Анан кийин мен ошо кыдырып жүрүп артыма баштадым. Вот. Анан ошол так. Анан мына Люция деген карындашыбыз Росадан улуураак. Революция деген сөздөн. Ооба, так. Вот, ошо Рева деген Баланын атын Рева коюп. Рева болуп, бала тиги инибиздин атын. Эми ал бала так кичинекей учурунда эле кайш болду так. Ал эми Люция болсо, так сказать, ошол революция деген, экөөнүн кошкондо революция деген ушундай неме. Ушундай революционерлер болгондо ата-энебиз ушундай революцияга ишенген, ушу революцияга берилген кишилер болчу. Вот ошого баягы революциянын жолун ушундай колдоп, ушундай неме эткен так. Революция так. Роза Розетта так. Ошо 35-36 жылдары уже так. 37 жылдары Испанияда гражданлык согуш жүрүп аткан. Вот. Анан ошол Испанияда ошол кезде бир жагы фашисттер, экинчи жагы республиканецтер. Эки жак болуп ошо согушкан. Гражданлык согуш. Республиканецтер менен фашисттер. Фашисттерди Франко деген ошо фашисттердин лидери ошо башкарганда, ошол кездерде уже Гитлер дагы чыга баштаган акырындап так. Фашисттин так. Германияда, Италияда Муссолини. Дагы фашист Муссолини деген фашист. Ал да башкара баштаган да. Шылып фашизм уже күчүн ала баштаган, көтөрө баштаган да. Ошондо Испанияда фашисттер немелерди жеңе баштаган так. Ошо республиканецтердин ичинде ушундай фашисттерге каршы катуу согушка катышкан шу бир жаш Розетта деген кыз болду. Розетта деген кыз болгон. Кыз болгон Розетта. Партизанка экен. Партизанка. Фашисттерге каршы күрөшкөн. Ана ошо арнап мына. То есть мына биздин ата-энебиздин көз караштары. Вот, пожалуйста, ушундай. Фашизмге каршы ушундай революцияга мына тиги республика үчүн так деп ошо революция тиги республика үчүн күрөшкөндөрдүн ичинде ошо кыздардын ичинде ошо Розетта деген баатыр кыз чыккан экен. Мына баатыр кыз болсуздар, бир аттыңыздар өзүңүздөргө ылайыктуу таасир бериптир да. Баатыр эмесмин. Баатырсың ошондо баатыр болсун деп. Болсун деп тилеген экен да.
Анан мынау китепти презентация кылганда Чыңгыз Төрөкуловичтун түрк тилинде чыккан китеби менен бирге болуп калды ВФ центрда. Анан ал киши көрө элек болчу. Митип барактап отуруп, ой, Рыскулбектин сүрөтү бар экен, карагыз апам сүрөтү. Ой, Азамат, сен ушундай жакшы көп материалды жыйнаптырсың. Ушунча элдин көзүнчө мен сага ыраазычылыгымды билдирейин, рахмат dedi da. Vay İlgiz Eköz'ün ötük talaşkanımızdı. Yazdın mı dedi. Yok hani yazmaya kalıptırım. Oşan yazış gerek. Ötük talaştınızlar. Tegi cana Pakrovka'ga varıp Alışta жол, kışında bayağı soğuk tak, bulut kiyim çok. Вот. Анан ошондо Апам базардан буларга бирден өтүк алып берет. Экөөнү бирден алып берет, Жок, ну да, экөөнү тең алып берет. Бирөө чоңураак, бирөө кичинераак берет. Бирок айтат, жазга чейин баягы бут кийим алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мындай этияттап кийгиле дейт. Ну макул деп анан кийин экөө өтүктү байлаштырып бияка ийиндерине илип алып анан кийин ошо көпүрөгө чейин жөө басышат. Köprüden anan çıkıp butların çayqap alıp suğa ötüktü kiyip anan mektepke barışat jakşı kişi bolup. Kaya gelatkanda dagı jö tigi жылаңайлап келишет да. Анан bir gün İlgiz kiyip alıptır. Üşüp ketken go. Köprüge жеткенде карасам эле ötügün kiyip alıptır. Sen ne kiyip aldың? Kiyip aldım bu çeşpeyim. Анан ошол жерден экөө мушташа. Анан бир жолу бир айтып берип атпайбы? Тургунбек Суамбердиев деген киши бар болчу. Ошо менен тамашалашып сүйлөшүп. Ой, ушу түкө бир жолу инимди сабадым эле ошондо. Өтүк сени деген не бережешь, кие бересиң, жазга чыкпай калат деп анан уруп койдум эле. Кечирим сурайын деп. 60-70ке чыкканда айтып жүргөн. Анан ошону айтат. Ошону жазган жоксуң ушуга. Жок жазган жокмун. Khudoga shukr так. Bir жолу мен баягы почточу болуп, ну где-то ушул сентябрь айларында экен, же августтун аягында ушу эгин бышып калган учурунда ат минип алып почтага баргам. Ошо али окуу баштала элек учурда болсо керек, так. Анан bir eski toysunda bir kartayıp kalgan bir жылкы болчу да, так. Ептеп жүргөн, так. Анан ошол кайра келатсам сумкамды илип алып. Bir орус жигит, ну 18-19 жаштагы жигит мени токтотуп мурун bir уже жолукканбыз bir жерде bir неме чоң капкада. Вот. Качкан го. Я, ал ошо качкан дезертир болуп жүргөн неме. Мен баягы биздин дагы кыргызча эмне деп коет. Асфандияр биз үчүн таяке бөлө апамдын bir тууган эжесинин баласы. Так. Ошол аны баягы армияга согуш жүрүп аткан учурда аскерге алып кетет. Анан Кировкада баягы военкомат bir ай примерно bir подготовка немет уюштуруп, анан ошондо апам, анан Гүлша деген апамдын эжеси ошол мен жиберишет Кировкага барып мынау нампаны алып барып берип кой деп. Анан барсам Кировкага аларды тоого алып кетишкен экен. Жакын жерде жок, анан кайра келатам да үйгө. Ошо чоң капканын ичинде өзүм жалгыз. Азыр водохранилище болот. Ал жерде азыр водохранилище, так. Өзүм жалгыз келатсам, бир ушу здоровый бир жигит жолугуп калды. Мен ал кезде
канча бир 43 жылы, значит, мен 12 жаштагы баламын. Колумда эмне бар, бир кичинекей калта бар болчу, баягы нан салып берген. Таласта мешочек қалта деп қойды. Қазаққа жақын біздер. Бұл қырыс сөз емес пе қалта деген. Значениесі башқа. Пакетті еме алып. Сумке. Сумке. Баштық. Анан, айым не десем, мен қырып, ах ты жидовская морда, я сейчас тебя прибью деп тұрып, қолымдан жұлып алды. А ну-ка иди, иначе я сейчас тебя прибью и вон туда выброшу в талас деп. Талас жеңінде да так. Анан кейін қой айланайын деп кетіп қалдым, қармашпай, так. Вот. Анан как раз баягы уже поштовшы болып иштеп жүрген учурумда Да, жолугат. ат менен келатканда так. Ат аксак бир ат болчу так. Анан ошол кайра жолуп калса болобу? Жолуп калып, попался ты опять дейт. Анан кийин кой деп туруп аттымды чаптым так. Али колу жете элек учурунда ат тигинин. Анан сразу өтүп кеттим, неметпей калды так, жетпей калды. Анан артынан ушу таш менен ырыктоо, таш кудай жагап так мага тийген жок. Аттын өзүнө тийди таш. Андан көтөрүп катуу жүгүрүп кетти. Бирок катуу жүгүрүп барып баягы аксак уже бир топ алыс болуп калган учурумда тигинден баягы аксак ат неметип кетип, ооба, жыгылып кетти да. Жыгылып кетип, мен да учуп кеттим баягы. Анан жалап бай жығылғанда, мен бір жағына жығылдым, ат башқа жағына жығылып. Аны ошондо как раз жығылған учурда бір неме шамалдың берки эмне деп коет, крутой куюн, катуу куюн келатканда ушунак. Вот. И баягы куюн, баягы немеден мен жығылып кеткен учурда баягы сумканын ичинен бир топ кагаздар түшүп калды да. Аны көтөрүп кеттим. Вот. Анан мен тигине мындай коюндун артынан жүгүрүп кандай эмне болуп деп анан Каттарды издеп. ооба. Каттардын издедим так. Каттар эми бардыгын табылбай калды, бир топ алыска кетип калды. Кээ бир каттар сөзү таап алып, салып алып, аттагы баса алып, андагы ушундай эми ал кезде бул почтага барыш үчүн жакшы ат бере алган эмес да. Аттар дагы баягы ошол кезде согуш башталганда, айрыкча согуш жүрүп аткан учурда бу аттарды согушка дагы алып кетишкен да, согушка, жакшы аттарды. Ооба, согушка, ооба. Ошо мамногу тиги конный армия Жамбылдан тартып, ошо келип, чоң бир полк же дивизия билбейм, ушундай атчан немелер, уже солдаттар Кировкага келип, Кировкадан ары дагы жылып отуруп, в общем, ошо баягы согушка даярданып атышканда ошол жерде жүрүп. Вот. Ал эми колхозду эптеп-септеп жүргөн баягы начар аттар калган, так. Вот. Ошол дагы ошо эсимде калып калыптыр. Эл душмандары деп 38 жылы, 37 жылдары, так сказать, көп кишилерди баягы көп кишилер атылып, эч кандай күнөөсү жок кишилер болчу, так.
Вот. Честно иштеп берген, честно ойлогон, честно ушундай жүргөн кишилердин арасында ошол ордудагы баягы душман катары атып жок кылышкан. Ошонун ичинде мына биздин атабыз Төрөкул дагы жок болгон. Биздин атабыз ушундай эл душман деп баягы контур деп атылган. Анан 39-жылы апабыз тияк Москвага кайрылганда ушундай эмне болду биздин ушуну Төрөкул Айтматов дагдыргандай тигиндей мындай деп кат менен кайрылганда апама ушундай бир кат келген Москвадан, что сиздин күйөөңүз Төрөкул Айтматов 10 жылга кесилген. Вот. Без права переписки. Эч кандай кат жок. 10 жылга кеткен деп. 39-жылы, а 38-жылы уже атылган да. Москвадан келген жооптору ушундай калп жооп да, так. Вот. Анан 20 жыл өткөндөн кийин 57-жылы Чыңгыз апам Чыңгыз бул жерде немеде уже иштеп жүргөн учуру, так. Мен Москвада аспирантурада окуп жүргөн учурум. Вот. Кайра кайрылышат да, биздин атабыз, биздин күйөөбүз жөнүнөн эч кандай кабарыбыз жок, так. Эмне ошол жөнүнөн эметкиле деп, так. И ошондо мындай ответ келет Москвадан, военный прокуратура Москвы, так. Сиздин күйөөңүз Айтматов Төрөкул 5 ноябрь күнү 38-жылы 5 ноябрь күнү кайтыш болгон. Кайтыш болгон деп койду да, так. Нет, посмертно реабилитирован. Жок. Анан кийин место смерти неизвестно, причина смерти неизвестна. Место смерти неизвестно, причина смерти неизвестна. Деп. Бирок 38-жылы 20 жыл өткөндөн кийин ошол атылганын айтпай, просто өзү өлдү, так, өзү кайтыш болду. Деп ошо анан кандай себептер менен кайтыш болгон белгисиз, кайда кайтыш болгону да белгисиз деген ответ келет Москвадан. 20 жыл өткөндөн кийин. Эми конечно, ал дагы баягы 53-жылы баягы сталинский режим, Сталин өлгөндөн кийин баягы Хрущев уже келип, кичинекей баягы демократия тигиндей мындай чындыкты айта баштаганда, ошондо даже ушу ачык айткан жок да эмне болгонун. И кийин мына өзүбүз уже эгемендүү мамлекетти түзүп алып 91-жылы. Ошондо баягы бул маселе аныкталып калды. Ошондо мына КГБ аркылуу ушундай неме кабар келген. Анан бул маселени биз ушу атылганын, ошол жерге коюлганын, бул ошол жерде жанында жашап жүргөн бир кишилер, анан бир ошол кезде бир жаш кыз көргөн экен. Бүйрө эже. Анан ошондо мамлекеттин чечими боюнча ошол жерде баягы казуу иштери ташталган немелерди кайрадан казып, так. Анан ар бирин өзүнчө бир коюп, Кайра көмүгөн. кайра перезахоронение уюштурулганда,
август, ошол 91-жылы августта, как раз немеде Москвада ГКЧП болуп аткан учурда. Вот. Чыңгыстагы бул жерде болчу так. Баарыбыз мына шекерден туугандар келип, ушундай биздин атабыздын как раз эми булардын бардыгын эме баягы кирпич жасаган мындай камера болгон. Камера обжига кирпичей. Абдан кургак ичи. Вот, камера так. Ошого барын таштаган так. Анан ошого байланыштуу булардын даже көпчүлүгүндө баягы көйнөктөр бүт бойдон чириген жок так, сакталып калган. Даже кагаздар, чөнтөктө кагаздар, каттар сакталып калган. Вот, анан ошо ичинде биздин атабыздын, Төрөкул атабыздын ушундай чөнтөгүнүн неме көйлөгүндөгү баягы чөнтөгүндө сакталып калып, анын сөөгү дагы бизге белгилүү болуп калды так. Перезахороненияны уюштуруп, кайра неме так, анан ошол жерде өзүнчө бир мемориал ушундай эч кандай күнөөсүз ушундай биздин Советтер Союзуна чындык менен күчүн берип, иштеп, жашап келген кишилер ушундай жок болуп, бул ыйык кишилер, ыйык жер так. Ошол ата бейитке мен өзүмдөн сөөгүм ушул жерге койсун деген маалыматтар туура эмес. Туура эмес. Айтканым мени ата бейитке койгула деп Чыңгыз айткан эмес да. Эми ошондой деп атышат так. Бирок айткан эмес. Ким билет, мен да уккан эмесмин. Мен да уккан эмесмин. Аялынан сурасам ал айтат, мен да уккан эмесмин. Биринчиден жанагы ана бейит деген чыгармада анан Казакстанда чынында эле ошондой көрүстөн бар, ана бейит деген. Ал бир ана бейит эми биз билебиз, Маңкурттун колунан өлгөн эне. Бул жерге келгенде Чыңгыз Төрөкуловичка как раз мен жолдошум менен Францияга немеге барып, туристический путевка менен эс алууга барып, кайра келе атып Люксембургга кирдик да. Анан Люксембургда иштеп турган мезгили болчу. Анан ошо мен кетип баратканда бул жерде казуулар башталып. Анан мен айттым, ушундай казуулар болуп атат. Чоң ташта ушундай бир көп кишинин сөөгү көмүлгөн жер табылды. Десем айтты, билем, илгизден уктум деди. Мындай отурду интип. Аны эми кайдан билесиң? Ал жерге ким көмүлгөн? Кайсы жылы көмүлгөн? Деди да. Эми баягы менин оюмда атабыз ошол жерде дедим. Анан булар дагы ошону ойлоптур да. Эми оюбуз бир жерде болуп атат. Бирок ошонун моментип отуруп алып, ушинтип айтты мага. Мен мындай караган жок да, анан айтты. Аны эми кайдан билесиң? Ал жерге ким көмүлгөнүн деди. Анан биз Люксембургдан бияка келсек эле көрүстөндөн ошол жерден атабыздын муну кагазы табылды деген сөз чыгып калды. Анан келгенден кийин сразу айткан жок, бирок ойлогон окшойт да. Эми ошо ана бейит менен параллель жүргүздү го сыягы. Ал жерден бир маңкурт энесин өлтүрсө, бул жердеги маңкурттар дагы аталарын өлтүргөн да. Жалаң эркектер көмүлгөн ал жерге 137 адам. Аларды дагы өзүбүздүн маңкурттар өлтүрдү дегендей мындай бир параллель жүргүзүп салыштырып анан кийин ата бейит деп коелу деген окшойт да. Чыңгыз прилагать эткен. Анан келгенден кийин айтты, мен эми бир оюм бар. Биз тосуп алдык аэропортко барып. Немеде мен даже ошондо күндөлүк жазып жүргөн экем. Бүгүн барып тосуп келдик. Мына эми атабыздын көмүлгөн жери табылды деп мындай бир настроениясы жакшы болду да.
көп жылдан бери издеп жүрүп, таппай жүрүп, түңүлүп, анан мына эми табылды деп абдан неме. Анан а күнү айткан жок. Анан эртеси немеге бардык. Эски площадька. Ал жерден Акаев сүйлөдү. Акаевтан кийин Чыңгыз сүйлөдү. Анан Чыңгыз сүйлөгөндө айтты. Эми ошол жерди биз ата бейит деп, атайлы деп айтты да. Анан эми ал ошо кездеги гезиттерди көтөрсө болот. Менде бар болуш керек эми тиякта үйдө. Ата бейит деп коелу деп предлагать эткен өзү. Анан ошону менен ата бейит болуп калды. Бирок мени ата бейитке койгула деп айткан эмес. Бир жолу бир мына Байтиктеги көрүстөнгө бирөөдү көмгөнү барыптыр. Анан ошодон келип, мен как раз барып үйүндө отургам. Ой, баланчага бардык. Анан ушундай жакшы жер экен, эле салкын желде жүрүп турат экен. Мен өлсөм мени аларчага койбой эле койгулачы. Мен ушундай тоого эле коюп койгула деп ошентип эле аялы айтып калды. Кайсын сүйлөп атасың, кое турчу эми. Көмө турган жер табылар, аманчылык болсунчу деп ошентип калды. Бир гана ошол сөзү болгондо анан мени ата бейитке койгула деп айткан эмес. Муну жанагы мамлекеттик комиссия чечти окшойт. Рахмат мамлекеттик комиссияга. Ошончолук сый көрсөтүп, урмат көрсөтүп, ошо жака койгону. Бул ошо мамлекет тарабынан чечилген маселе болуш керек. Бирок пресс-релизге туура эмес маалымат кетип кетти. Өзүнүн мурасы болчу деген туура эмес анысы. Мен уккан эмесмин мындай. Эми биздин үй бүлөнүн тагдыры ушундай болуп калды. Атабыз 37-жылы репрессияланып кетип, ошо кезде Чыңгыз акем 8-ден 9-га караган кез экен. Декабрда туулган да. Анан атабыз менен биз айрылганда бул август айында экен. 37-жылы Илгиз 6-да, эжем 3-тө, мен 5 айлык бала экенмин. Ошентип баягы атам Москвада окуп жүргөн жеринен камалып кетип, анан апамды балдарды эптеп сактап кал деп өзү келип Москвадагы Казан вокзалынан поездга салып жиберген экен. Ошону менен эптеп балдарга баш көз бол, мен тез эле чыгам деген ой менен атам Москвада калып, апам 4 баласын алып темир жол вокзалынан ошо поезд менен Таласты көздөй жөнөгөн экен. Ошо мен ойлойм, Чыңгыз акемдин эсинде калганы ошо Москвадан Маймак станциясына келип жеткен мезгилде, анткени ошону көп айтар эле. Маймакка караңгы түндө келип түштүк. Түнкү 12деби, 1деби токтойт экен поезд. Бирок поезд 1-2 минутага токтойт экен. Анан апам жана 4 баласын түшүрүп калыш керек. Анча-мынча буюмдарын түшүрүп калыш керек. Жанында бир купеде келаткан кишилер жардам берип, эптеп апамды түшүрүп коюшат. Ал кезде перронда жок, вокзалда жок, бир зал ожидания бар экен. Ошого караңгы түндө түшүп калып, жарык жок а кезде, электричество жок. Поезд келгенде ошо жердеги дежурный фонарин көйгүзүп, анан поезд кеткенде кайра өчүрүп коет. Ошону менен караңгыда темселеп, эмне кыларын билбей, ошо зал ожиданияга келишет. Тоскон киши жок. Анан ошондо баягы 9га карап калган бала, балдардын улуусу турбаймбы деп, мойнуна жоопкерчилик алып, ошол жерден анан апама баягы жардам керек турбайбы, апама таяныч болушум керек экен деп, ошондон баштап мойнуна ушундай бир үй бүлөнүн жүгү түшөт да. Ушу жаш кезинен эле ушундай бир жоопкерчиликти алат өзүнө.
Ошон үчүн биздин үй бүлөдө ал өзү жаш болсо дагы, азыр ойлойм, жаш болсо дагы ал дайыма бир чоң кишидей кабыл алынчу. Ошол баарын чечет, ошол баарын билет, ошол баарын керектүү бир немеге, жолго бизди багыттайт деген. Ошол өмүрүбүздүн аягына чейин ошол калды. Кийин Шекерге көчүп келгенде атабыздын агасын, инисин камап жиберишет. Дагы бир иниси качууга мажбур болот, анткени эл душманынын иниси деп алып кетет деп. Ошону менен биз жалаң атамдын эже карындаштарынын колунда калдык да. Апам болсо Москвадан көчүп келген 4 бала менен оорулуу болуп калган, баягы стресстин үстүнө стресс болуп. Ошону менен эжелерибиздин жакшылыгын көп көрдүк. Анан согуш башталып калды. Согуш башталганда дагы баягы тири карак наркы беркини түшүнгөн, орусча, кыргызчаны жакшы билген киши керек болот. Эркектин баары согушка кетип калып. Анан ошондо мектепке барып тандап алышат. Чыңгызды сельсоветке секретарь кылалы деп. Сельсоветке секретарь болуп иштеген киши Ашым Жакыпбеков деген жазуучу бар эмеспи? Ошонун агасы экен. Ошол киши аны согушка алып кетишет дагы, анан кийин Чыңгыз чакырып келип, ошол кишинин мындай полевой сумкасы болот, ал кезде кагаз сала турган комиссарский сумкалар. Аны ошол мына сенден мурунку секретардын сумкасы деп колуна карматышат. Мына кагаздары, сен иштейсиң эми деп. Анан ошондо сумканын ичин аңтарып отурса, бир сүйлөшүп жүргөн, сүйгөн кызына жазган каты калып калыптыр. Ким? Мурдакы? Мурдагынын. Ошону айтып калар эле. Ушундай баягы повестка келип эле, анан кийин бастап эле алып кетип, ошо жазып койгон катын кызына бергенге үлгүрбөй калыптыр. Анан ошол сумка ошонусу менен Чыңгыздын колуна тийиптир. Өзүн бир эскерип жазгандары бар эле. Ошону менен мамлекеттик кызмат дейм, бул жоопкерчилик да. Сельсоветке секретарь болуш оңой бекен. Секретарь болуп иштеп, анан финагент болуп иштеп. Апам болсо бизди мына үчөөбүздү Жиде деген айылга алып кетти. Жиде деген айылдан апама кызмат беришти да, бухгалтерлик. Анан ошон үчүн Жидеде биз жашап калдык. Апам менен үчөөбүз, Чыңгыз Шекерде калып, ошо Карагыз деген эжемдин колунда калды. Ага өзүнчө үй бүлө деп ага 30 соток жер берет эле. Ал 30 соток жерге баягы бизге керектүү болгон майда барат бир нерселерди эгип, картошка, жүгөрү дегендерди эгип, анан жайы менен аны карап, өзү жаап, өзү эми жардам беришсе керек тиги эжелер. Ошентип күзүндө алган түшүмүн анан бизге алып келип берет эле. Анан тиги колхоздон апам 30 соток жер алат эле, ага илгиз иштейт эле. Анан ошентип 2 огороддон алган түшүм менен эптеп ошо согуш жылдары бизди баккан. Мен айтайын дегеним, ошо баладай болуп деле бир ойноп, күлүп, жыргаган деле жок болуш керек. Ошо башына түйшүк түшүп эле, анан кийин балдардын улуусу болуп эле, анан бизди багам деп өмүр бою ошондой болуп, тагдыр ошондой болуп калды да. Мүмкүн ошон үчүн дайыма мындай оор салмактуу мүнөздө болуп, качан болсо келечекти ойлоп, биздин келечегибиз эмне болот деп ойлоп жүрүп, ушундай
салмактуу болуп калдыбы дейм да. Анан биз окуганда дагы ошо биздин немебизди карап турчу эле. Кандай окуп атасыңар? Баягыда мен мына чоң арык мектебин бүткөм 56-жылы. Анан ошол мектептин бир юбилейи болуп калып, математик мугалимим жолугуп калды. Зинаида Григорьевна деген. Ошол айтат: "Сен билбейсиң, тиги ата-эненин чогулушуна Чыңгыз келчү эле сага." Мен анда 8-9 класста окуп жүрөм. Анан сурачу эле, кандай окуйт менин карындашым деп. Абдан жакшы окуйт, ушундай тартиптүү, жакшы кыз десек, айтчу эле дейт. Ой, силер ал жакшы окуйт деп эле койбогула, аябай ага талапты катуу койгула, анын билими жакшы болуш керек деп айтчу эле дейт да. Анан биз болбой эле мактачубуз сени дейт. Эми ошо баягы талапты катуу койгула деген себеби баягы биз эл душманынын балдары болуп жүрүп, ар кайсы жерден бизге неме жол жок да. Анан билим менен гана жеңбесең башка айла жок. Аны ошон үчүн сыягы ошонткөн окшойт. Ата-эне болуп дагы мектепке барып, мындай дагы ошо үйдө биз үчүн ата да ага да болуп калды да. Биздин Шекер айылында эле бир 6-7 Жамиля бар болуш керек. Менмин дегендер. Албетте апамдын образы көп чагылдырылат. Көп аялдардын образында ошо апамдын мүнөздөрү бар да. Мисалы үчүн Толгонайдын образында, анан Зарипанын образында апамдын мүнөздөрү, тагдырлары, башынан өткөндөрү көп чагылдырылат. Эрте жаздагы турналар, ал почти что ошо один к одному окшош. Толгонай деген аял деле жашаган, Жийде деген айылда. Ал киши да абдан мыкты, кайраттуу, элдин арасында абдан кадыр баркы чоң аял болчу. Иши кылып толуп атат андай каармандар. Менмин деген эми кече эле бирөө айтып атат, менин чоң апам таарынса эле бир шапкени алып эле ошону кучактап жатып калчу эле деп. Бул эмнеге минтет десем, көрсө баласы аскерге кетип баратканда баягы неме өзү чоң арыктык шапкесин таштап кеткен экен. Анан ошол шапкени жыттап эле. Анан кийин таң калып эле калчубуз дейт. Бул кайдан муну билет, кантип жазды деп. Чынында Толгонайдын баласы шапкесин ошо таштап кеткен. Анан ал шапкени илип койчу эле бир жерге. Баласынан калган велосипед бар эле. Биз ошол кишинин үйүндө туруп калдык, велосипедти да илип койчу эле. Эч кимге тийгизбей, Суанбек келгенде өзү тебет деп. Турмушта болгон көп нерселерди албетте ошонун баарын чагылдырган. Кээде айтып калчу эле, апам түшүмө кирди деп. Апама түшүмө кирди, мага таарынып атыптыр деп бир айтканы эсимде. Анан баягы жыт чыгарып Куран окутуп ошентип койдук. Албетте баягы гезит журналдарга кээде баягы жамандап чыгып атпадыбы көп макалалар. Анан ошого мен аябай кейичимин да, кейип эмне кыларымды билбей, анан баягы газета журналдарды жыйнап коем да. Анан келгенде айтам, мына бул гезит минтип жазды, тиги автор минтип жазды деп. Ошончо ага кейбей эле койчу. Эмне кыласың ага ушунча кейип? Эчтеке эмес деп кенен киши болчу. Ошентип жазыптырбы? Ой, Азамат.
деп ошентип снисходительный неметчи да, бир ачууланы, ой мынткен турбайбы, анткен турбайбы дечи эмес деги. Аны деги бир мындай серьезно кабыл алчу эмес. Ал туура эмес да, мен андай ишке барган эмесмин, мен аны жасаган эмесмин. Ал мен андай жасабагандан кийин демек ал жөн эле дөөдүрөп жазып атат деген сөз да. Мындай эч бир ага мындай бир серьезно мамиле кылчу эмес да. Ошентиптирби, ой азамат экен ал, ушинтип жазып коюптурбу деп ошентип күлүп койчу. Ал фонддун пландары албетте чоң. Башынан ойлонулганда ал бир гана жаш акын прозаиктерге гана жардам эмес, мүмкүн ошол сүрөтчүлөргө дагы жардам, артисттерге да жардам катары бир мастер-класстарды өткөрөбүз деген ал бир гана кымындай эле бир маселеси. Албетте Ысык көлдө жанагы пансионатты эгер немесине келтирсе, өзүнүн ошо пансионатты бир оңдоп түзөп реконструкциялап койсо, анда ошол жерден ар кандай адабий конференцияларды, иримдерди, кинофестивальдарды, кандайдыр бир чоң форумдарды, искусствого, маданиятка тиешелүү болгон чоң маселелерди ошол жерден чечип, ошол жерден жыйынтыгын чыгарып деген ой болгон да. Анан ал азырынча ишке ашкан жок. Аны ишке ашырыш үчүн көп каражат керек. Анан каражат жагы өзүңөр билесиңер, эч ким биз абдан ошо туура эмес тарбияланган окшойбуз. Немеде совет доорунда, ошо бая совет доорунда кандай турсак ошол ойдон калдык. Эч кимибиз эч бир нерсе приватташтырып алганга да жарабаптырбыз. Бир нерсени ачканга да жарабаптырбыз. Ошол эле ойдон отурабыз. Албетте анан колуңда эчтеке жок болсо андай ишти ишке ашырыш кыйын. Бул китепти мен тарыхтын актай барактары деп койдум. Бирок өзүм башында ойлогом менин эскерүүлөрүм деп жазам деп. Анан мен эми адабиятчы эмесмин да. Адабиятчылар айтты, ой бул деген жанр, эмне үчүн антесиз деп анан момундай атап койдум. Бул жерде баягы 30-жылдарындагы биздин элдин башынан өткөн заман. Совет доорунда тарых бурмаланып келген, туура эмес жазылып келген. Болгон ишти тескерисинче жазган. Анан ошондо мына биздин эле республикадан 40 миңден ашык адам репрессияланып кеткен экен. Бирок бул репрессияланып кеткен 40 миң киши гана эмес. Мисалы үчүн мына биздин атабыз өзү кеттиби, агасы кетти, 2 иниси кетти. Мына бир кишинин аркасы менен дагы 3 киши кетти. Бул жанагы чынжыр реакциясындай. Ар бир 40 миң кишинин ар биринин аркасында ушундай трагедия турат. Анан ар бир ошо 40 миң деп айтып коюш оңой. Бирок ошонун ар бир кишинин өзүнүн үй бүлөсү болгон, балдары болгон, жакындары, ата-энеси болгон. Ошолордун баары албетте алар үчүн ошо 40 миңдин ар бири кымбат да, андай ар бир киши үчүн ал бир жакын, андан жакын адамы болбосо керек. Анан эми ошон үчүн 40 миң дегендин ошонун ар биринин
өзүнө жараша трагедиясы болгон, үй бүлөсүнө байланыштуу. Ошол үй бүлөсүн кандай кылып алдашкан, балдарын кандай кылып мектепке албай койгонго чейин барышкан. Мына бир Салихова Атыркүл деген аял келип кетти баягы күнү Алматыдан, ошол айтып атпайбы. Агасы экөө эле экен да, агамды дейт, мектепте окуп жүргөн жапжакшынакай баланы сен деген эл душманынын баласысың, сен хулигансың деп трудовой колонияга жөнөтүп ийишиптир. Анын ортосунда апасы өлүп калып, жалгыз калып тиги кыз детдомдо чоңоюп. Эми ошол чынында эле бир зөөкүр хулиган бала болсо, анда ошондон нары кетет эле да хулиган болуп. Ал болсо издеп жүрүп карындашын таап, кийин экөө тең жогорку билимдүү болуп, жакшы чоң кызматтарга иштеп, кичине эртерээк өтүп кетиптир агасы, ошону арман кылып отурат. Ошол айткандай, ошо бир ар бир үй бүлөгө ушундай бир кайгы муң алып келген нерсе болгон. Бул мамлекет тарабынан жасалган нерсе да. Анан мунун баарын тарыхка башкача бурмалап жазышкан. Булар эл душмандары, булар Англиянын шпиону, Япониянын шпиону деп. Ошон үчүн ал тарых жакшы жазылып бүтө элек. Бир гана ошо камалып кеткен кишилер, атылып кеткен гана кишилердин тарыхы эмес, алардын артында калган бала чакасынын да тарыхы бар да. Аларга карата да мамлекет репрессия кылган да. Мисалы үчүн мектепке албай коюп, пионерге албай коюп, окууга албай коюп, көп нерселер болгон. Мына ошонун баары ошол тарыхка жазылбай калган. Ошон үчүн мен мына китепти тарыхтын актай барактары, жазылбай калган барактары же бурмаланып жазылган бар. Анан ошо тарыхчы окумуштуулар мунун баарын изилдеп тарыхты кайрадан жазууга тийиш деп ойлойм. Мен өзүм уялып да жатам. Баардык каналдар эмне үчүндүр менин телефонумду таап алып эле мени чакыра беришет. Анан мен айтам, башка бул үй бүлөдө менден башка да кишилер бар. Чакыргыла десем эле болбой, сиз сүйлөп бериңиз, сиз айтып бериңиз деп атышат. Эми менимче мамлекеттик комиссиянын өзүнүн пландаштырып койгон бир топ иш-чаралары бар болуш керек. Аны чекесинен өткөрүп атат, эл өзү өткөрүп атат. Аны мамлекет ага менимче бир тыйын акча короткон жок. Бирок бир гана нерсе мени тынчсыздандырат, бул Шекердеги музей эскирип калды эле. 50 жылдыгына карата түзүлгөн музей болчу. Ошо мезгилде Кунаев биринчи секретарь болуп турган Казакстанда. Анан белек катары Шекерге чейинки жолду асфальттап берген болчу. Эми андан бери мына 30 жылга жакын аны эптеп ар кайсы жеринен жамап, оңдоп түзөп отурушту. Эми жол ишке жарабай калган болчу. Анан быйыл ошол бир чоң иши, ошол жолду оңдоп беребиз деген. Элге керек да жол. Ошол жолду оңдоп беришсе, баягы күнү айылдан туугандарым келди эле, баягы Чыңгыз Төрөкулович көз тирүүсүндө башташкан. Анан токтотуп коюшкан таптакыр, салбай. Анан кийин бир досу бар Чыңгыз Төрөкуловичтин, Сейталы деген. Экөө чогуу өскөн, чогуу иштешкен, а киши пенсионер. Ошол киши эле райондун, областтын тынчын алып, жолду аягына чыгаргыла деп, ошо жолду оңдотуп атышат окшойт. Шекерге барганга деле жол жакшы болсо, келген меймандарга деле жакшы, биздин өзүбүздүн чоңдорго деле жакшы, элге, эң негизгиси элге жакшы. Жол оңдолсо дейм. Анан Шекердин өзүндөгү жана клуб, башка айылдагы клубтардын баары тим эле бузулуп, эшик терезесин чыгарып кеткенге чейин барышты го, эми кайра оңдоп атышат. Бирок биздин
элге мен өзүм туугандарыма ушундай бир ыраазычылыгымды билдирип коет элем. Ошол клубту тим эле көзүнүн карагендей ушундай жакшы сакташты. Абдан жакшы карашты. Эми ал кандай караса дагы кышында от жагылбайт, жайында ысык болот. Албетте убакыт өткөн сайын бир жери болбосо бир жери бузулат, сынат. Ошону дагы кичине оңдоп, ремонт жасап, ушинтип поддержка кылып турушту да. Ошол жагынан туугандарыма абдан ыраазымын да. Болбосо эшик терезесин чыгарып кетсе кантмекпиз. Ошол жакшы клубтун ичинде бир жакшы музей бар болчу, айылдык музей. Албетте ал музейдин экспонаттары да эскирди, сүрөттөрү да эскирди. Анан ошону такыр биздин музейдин колунан келбей жаткан. Азыр эми оңдоп атабы, жокпу билбейм. Баягы күнү мен музейге барып директоруна жолуга алган жокмун, зам директору менен сүйлөштүм. Ал жерде оңдоп атабыз дегендей кылды. Ошо шекердеги музейди оңдосо дейм. Анан ал жерде дагы неме бар. Тургунбай Садыковдун немелери, окуучуларынын жасаган парк, музей, ачык асмандын астындагы музей. Ошо Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармаларынын каармандарын таштан, ар кандай породалардан жасап, ошо жерге скульптураларын коюп койгон. Ал да жакшы жер абдан. Өзү пейзажы жакшы, жери жакшы. Анан айылдагылар, ошо тегеректегилер үйлөнсө, бир куда сөөгө келсе, баары ошол жерге барышат. Анан ал жер каралбаса, ал жер мисалы үчүн кир болуп жатса да уят да. Анан ошон үчүн ошол музейди дагы, ачык асмандын астындагы музей анча деле көп эмес Кыргызстанда. Ошону дагы реттеп, жакшылап койсо деген оюм бар да, тилегим бар. Ошол музейге чейинки жолду да оңдош керек. Жолу жаман. Быйыл ошо бир сел жүрүп кетип, машинада өтө албай калган күндөр болду. Ошол шекердеги маалымат. Эскерүү жазышым мүмкүн. Мен муну жазып атканда ананда Чыңгыз акем жапжакшынакай өзүнүн чыгармачылыгы менен алектенип жүргөн кези болчу. Мен ал киши жөнүндө жазайын деген эмесмин. Мен ушу көз өтүп кеткен ата энем, эжелерим, агаларым жөнүндө жазгам да муну. Ошо биздин үй бүлөнүн жакындардын башынан эмнелер өттү, кандай болуп өттү. Канткенде ошол кыйынчылыктардын баарын жеңдик. Жеңип, анан кийин мына адам катарына кошулуп дегендей. Албетте, эми бул биздин сыягы тагдырыбыз ошондой болуп калды. Биздин үй бүлө кайда бассаң деле көрүнүп калат экенсиң. Айрыкча мен окшошмун да. Анан баягы күнү бир таксиге түшүп үйүмө барбаймынбы? Тиги биздин жашаган жер бизди ынтымак деп коет. Бизден төмөнкү жыл массивди эл арасында Царский село деп коет. Бирок чынында ал деле ынтымак, бул деле ынтымак, бир элеси неме. Анан кийин таксисттердин неме картасы боюнча ынтымак бул шаардын сырты экен да. Царский село шаар экен. Анан ошо Царский селодон бир чыккандан кийин бир үчүнчү үй ынтымакта биздин үй. Аны 200 сом төлөйсүң дейт. Царский селого чейин 100 сом төлөйсүң дейт. Анан мен айтам, эмнеге төлөйм мен ушунчалык деп, меники деле туура да. Анан мен мынтип атпайм. Мен эми өзүм ичимен ойлоп атам. Мен катардагы пенсионермин. Менин эч кандай деле ашып ташып кеткен эч нерсем жок. Мен кантип аны басайын десем, бутум ооруйт, баса албайм. Анан
ошентип келатып анан кийин тиги немеден өткөндө көпүрөчөдөн өткөндө ой биз жыл массивке келдик 200 сом төлөйсүң деп атпайбы водитель. Төлөбөйм 200 сом, мына 100 сом дегенбиз. Анан 20 сом кошуп берейин, мына 3-чү үйгө жеткениң үчүн. Десем эле бака шака түшүп эле ачуу келип, ой болуптур анда мен жөө эле кеттим ушул жерден деп машинеден түшүп алып 120 сомун берип анан кетип атпаймынбы. Ана ошол жерден биздин кошуна, мен эми кошуналарды жакшы тааныбайм. Чыгып тиги киши да буркан шаркан түшүп атат, жыл массивке келип алып 200 сом төлөбөйт деп. Анда тигил аял айтат, это сестра Чингиза Айтматова дейт. Аракет болгон турбайбы эми мен ошого дагы эми көңүл бурушум керек да, мына мен тартип бузуп аткан киши болуп атам да, алар эмес мен тартип бузуп атам. Анан эмне ушу Чыңгыз Айтматовдун карындашы ушинтип атат деген, ошо бассаң турсаң ошонун баары көңүлдө, ар ким ошону карайт, ар ким ошого баа берет. Анан ошон үчүн мен ойлойм, көп кишилер эскерүүлөрүн жазат болуш керек. Бирөө билип жазат, бирөө билбей жазат, бирөө туура жазат, бирөө туура эмес жазат. Мен даже өзүбүздүн атабыз жөнүндө эскерүүлөр, кээ бир кишилердин эскерүүлөрүн окуп, анан таң калып атам да, көп туура эмес жерлери бар. Анан ошон үчүн жаздым. Бирөөлөр ушу таптакыр туура эмес информацияны илгери бир журналдар болчу эле совет дöөрүндө. Ошолорго жазып анан кийин аны көрүп эгер мындай кое берсек анда элдин баары ар кайсысын жаза берет турбайбы. Мен билгенимди, так билгенимди жазып коеюнчу деген ой менен дагы баштагам да бул китепти. Ошон үчүн албетте эми Чыңгыз Төрөкуловдун көзү өтүп кетти. Албетте дагы жазабыз дегендер болот. Ар ким ар кандай баалайт дейм болгон ишти. Алар бир нерсени билет, мен башка нерсени билем. Мүмкүн эгер ден соолугум болсо, эгер ошого көңүлүм чапса, мүмкүн билгендеримди жазармын. Бирок азыр андай план жок. Мунун орусчасын бүтүрө албай бара болуп атам. Ой, мен ооруган жокмун, койгулачы деп ошончу да биз баягы неме кылат турбайбыз, аяп тияка барба, бияка барба деп ая берчүбүз да. Анан ал болсо көнүп калган экен. Эл менен жолугуп, элдин пикирин угуп, эл менен баарлашканды жакшы көрчү экен да. Анан ошо жашырынып болсо дагы кетип калчу. Немеге Ошо жакында мени Орто Сай базарына бир китеп магазинине чакырышты. Куран окутуп атабыз деп. Анан бардым. Барсам, кичинекей жана бокстарда, ошо кичинекей бир бокста китеп магазини бар экен. Анан ээси барып айтыптыр да, Чыңгыз Төрөкулович, биз ушундай магазин ачып атабыз. Келип ушунун тиги лентасын кесип, анан тилегиңизди айтып, бир батаңызды берип кетсеңиз. Базар, бизде базар көп, бирок базарда китеп сатылбайт деп. Бирок магазинибиз аябай кичинекей дептир. Тарынбайсызбы десе, эмнеге тарынам? Китеп магазини болсо, кичинекей болсо да барам. Деп анан Орто Сай базарына барам дейт да. Ошол эсимде, үй бүлөсүндө сен эмнеге барасың? Орто Сайда сага эмне бар эми? Ушул жашка жеткенде, ушул даражада Орто Сайга эмнеге барасың? Дейм, эмне экенин билбейбиз, Орто Сайга барам деп атат да. Анан кийин бизден жашыра турган болду, жашырынып барып, ошол магазиндин лентасын кесип, анан батасын берип кетиптир. Аны мен билген жокмун, бая күнү чакырышат, Куран окутуп атабыз деп. Барсам анан ошол магазинди неме кылып атышат. Магазинди ачкан күнү келген кишилердин баары келиптир. Баягы китеп сатып алгандар. Андан мурун алар ошо
чет жакасында жана бокстар көп да. Бирөө белье сатат, бирөө носки сатат, бирөө кашык сатат. Анан ошолорго мактанып коюшуптур. Эртең Чыңгыз Айтматов келет, биздин магазинди ачат десе, алар айтыптыр, ой, бир мындай чактап мактанбайсыңар, мактансаңар дагы. Ошо Горбачев менен сүйлөшүп жүргөн киши, Япониянын императору кабыл алган киши, ушу орто сайга эмнеге келет эле деп алар неметип коюптур. Анан ага болбой эле баягы проходтун баарын жууп тазалап, аябай кооздодук дейт. Анан эртеси убагында келип калды дейт. Келди дейт, анан кийин баары чогулуп келип ошол күнү анан баягы ошондогу кишилер мага айтып атпайбы, жөнөкөй катардагы окурмандар. Эже мына жерде мына эшиктен кирген, анан мына жака басты, анан мына жерге отурду, анан кийин бизге кол тамгасын берди, анан бир кичинекей бала келиптир. Менин башыман сылады, мага китепке кол тамга коюп берди деп. Ушундай бир жакшы, бир жылуу маанайда эскеришет да, чыдап тура албайсың жанында. Сүрөткө түштүк, мына сүрөтү деп сүрөтүн көрсөтүп атышат. Бир аял айтат, сиңдим келмек эле дейт, сүйлөшүп койдук эле, кечигет, ай кечигип калды деп ошо Чыңгыз Төрөкулович кийинип алып кетейин деп аткан дейт, сиңдим келип калды дейт. Анан айттым дейт, Чыңгыз Төрөкулович сиңдим эми келди, сүрөткө түшүңүзчү биз менен десем, макул деп барып плащын чечип, папкасын коюп, келгиле эжесиңди деп эки жагын отургузуп үчөө сүрөткө түшүптүр. Ошол сүрөтүн көтөрүп келиптир ошол аял. Анан ушунчалык бир жылуу сезим менен эскеришет да, эл ушунчалык жакшы көрөт экен. Мен ошондон дагы байкадым да. Жөн эле эмне үчүн ошону менен түшүндүм да мен. Баягы 14-түндө филармонияга келген кишилердин саны кире албай калышпады. Тим эле агылып келди. Жөнөкөй элдер, эч ким аларды кубалап келген жок, эч ким аларды суранган жок. Өздөрү коштошуп калалы деп келишти. Эмне үчүн жөнөкөй эл ушунчалык жакшы көрөт? Эмне үчүн ушунчалык берилген деп ичимен ойлочумун да. Анан көрсө, эми мен ошо Орто Сай базарына барганда барып анан түшүндүм. Көрсө өзү жакшы көрчү экен да аларды. Өзү сыйлачу экен, ар бир окурманын сыйлачу экен. Болбосо ошо кичинекей магазинге эмнеге барат? Ошол көргүсү келип, ошолор менен жолуккусу келип, ошолор менен баарлашып, анан ошол ар бир адамды инсан катары көрүп, ошолорду ар бирин сыйлап, ошо кичинекей баланы да, эжесиңдини да баарын сыйлап жашаган киши болчу. Ошон үчүн элдин сүйүүсү, элдин ушундай бир урмат сыйы ушунчалык чоң болду деп ойлойм да. Мен байкашымда Чыңгыз Төрөкулович өзүнүн чыгармачылыгы менен дагы, көркөм чыгармачылыгы менен, публицистикасы менен, өзүнүн баскан турганы менен элге, ошо катардагы адамдарга баарына үлгү боло алды го деп ойлойм да. Ал бөлчөмес эле ошол албетте ал элитный адамдар менен дагы катышып жүрдү, ойчул, жазуучу, падышалар менен, бирок ошону менен бирге жөнөкөй катардагы эл менен дагы ошо алардан дагы алыстабай ошолордун ой пикирин билип, ошон үчүн мүмкүн чыгармалары элге жакын, элге кызыктуу болду. Анан ойлойм, бир гана өзүнүн ошол чыгармачылыгы менен гана эмес, өзүнүн ошо өлүмү менен дагы адамдарды бириктирүүгө, адамдарды кайрадан ойго салууга түрткү болду го деп ойлойм да. Баягы эл ушунчалык агылып келгенде ар кими, мен өзүм жолуккан кишилердин баары айткысы келет да, ушу мындай эле, андай эле, анан мынтчы эле, антчы эле, анын чыгармасында мындай ойлор бар эле деп эле элдин баары айтат да. Анан мен ойлойм, ошол
баягы бир кез кийинки мезгилдерде мүмкүн уктап калган чыгар ошол ойлор, ошол жөнүндө адамдар ойлобосо керек. Бирок ошо көз өткөндөн кийин адамдар кайрадан анын чыгармачылыгына үңүлүп, кайрадан анализдеп, кайрадан ошонун гуманисттик идеяларын талдап, кайрадан бир жакшы ойлорго келди го деп ойлойм да. Эмнеси болсо дагы ошо Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармаларындагы идеяларды туура түшүнүп, ошол киши өзү бир эңсегендей, баягы канткенде адам улуу адам болот деген идеясын кайрадан ойго салып, ошого умтулса адамдар, мен ойлойм ошол эң жакшы эскерүү, эң жакшы белек болот го 80 жылдыгына деп ойлойм.